Marisk musulmanlarının көтөрүлүшүнүн лидери Мухаммад ибн Умайя. Андан кийин башка камераларга өткөнүбүздө коркунучтан денелерибиз титирей турган нерселерди көрдүк. Биз ал жерде кандай жүрөк үшүткөн кыйноо куралдарына туш болдук. Инквизиция түрмөсүн изилдеп чыккан француз полковниги Лемусктин күндөлүк дептеринен. Ислам үммөтүнүн тарыхын окуган сайын Курайш уруусуна караштуу Бану Умайя уруусунун улуу баатырларынын барактарын жолуктурамын. Бул тарых бурмалоочуларынын аларга болгон кол салуулары күч экендигин билдирет. Бул баатырыбыз да Бану Умайя урпактарынан болот. Бул баатырдын улуулугунун сыры Андалустагы эң оор күндөрдө пайда болгондугунда. Анткени ал Умавилердин күчтүү халифалык доорунда да, Курайш бүркүтү Абдурахман ад-Дахил ал-Умавидин заманында да, жада калса тайпалар падышаларынын убагында да болгон эмес. Бул баатыр тескеринче Андалус кулагандан ондогон жылдардан кийин пайда болгон. Тагыраагы инквизиция заманында болгон. Инквизиция эмне экенин билесизби? Баары 1492-жылы 2-январда Андалус кулаган күнү башталган. Султан Абу Абдуллах ас-Сагир Андалустагы 8 кылымдан бери келе жаткан ислам бийлигинин аягына чекит коюп, Гранаданын ачкычтарын тапшырат. Тапшыруунун шарттарында Европалык миллиондогон мусулмандардын дини жана үрп-адаттарына сый-урмат менен мамиле кылуу болгон. Бирок бул байкуш падыша алардын берген убадаларын эч кандай аткарбай тургандыгын унутуп калгандай көрүнөт. Балким ал Ватикандын папасынан талап кылып, бул келишимдеги документтерге кол койгондон кийин христиандар аны угуп, шарттарды аткарат деп ойлогондур. Албетте, бул кылмышкер папанын мындай документтерге 10 жолу кол койсо да, байкуш падыша анын алдынан чыгып кетери менен келишимди бузуп коюусунан да тырмактай да күмөнү жок экени белгилүү. Анын дини жүзү каралык жана кыянаттыкка гана негизделген. Саналуу гана күндөрдөн соң мусулмандар башкарып турганда тынчтыкта жашап турган еврейлерди христиандар кууп чыга башташат. Албетте, алардын башка качып барчу жери жок болгондугу үчүн Осмон Ислам империясына кайрылышкан. Ошол учурда ханыша Изабелла жана анын күйөөсү падыша Фердинанд экөө морисктердин баарын христиандыкка өткөрүү үчүн падышалык буйругун чыгарышат. Мористтер Андалустун жергиликтүү тургундарынан болгон европалык мусулмандар болгон. Алар Андалустагы ислам бийлиги кулагандан кийин католик бийлигинин астында коопсуздукта жашайбыз деген ишеним менен калып калган байкуш мусулмандар. Биздин жаштарыбыздын эч кандай кабары жок болгон бул мористтер тарыхтагы геноцидтин эң чоң курмандыгы болушкан. Алар өз диндеринде калууну каалашкан. Католиктер башында аларга христиандыкка өтүүлөрү үчүн ар кандай азгырыктарын сунушташкан. Бирок мористтер христиандыкка өткөрүү аракеттеринин баарынан баш тартышат. Мына ошондо Испания ханышасы Изабелла чиркөөлөрдүн колдоосу менен мусулмандарды куугунтуктоону баштайт. Андан кийин Андалустук мусулмандарды христиандыкты кабыл алышсын же өлкөдөн чыгып кетишсин деген падышалык буйрук чыгарат. Бирок ал ошону менен эле бирге өлкөдөн чыгып кетүүдө чоң өлчөмдөгү айып пул төгүп кетүүлөрүн милдеттендирет. Ал сумманы колунда жок мусулмандардын төлөшү мүмкүн эмес эле. Ошондой эле ханышанын ырайымсыз буйругу менен өлкөдөн чыгып кетүүнү каалаган мусулмандардын жаш балдары болсо, аларды христиандыкка өткөрүү үчүн таштап кетүүлөрү милдеттендирген. Мына ушул ырайымсыз буйруктун себеби менен мористтердин көпчүлүгү католик сектасын кабыл кылып, Аллахка болгон ыймандарын жашырып жүрүүгө аргасыз болушкан. Алардын мусулман бир туугандары келип боштондукка чыгарат деген терең үмүттөрү бар эле. Бирок баары алар ойлогондой эмес, тескери жагына кетет. Чиркөө мажбурлоодо жаңы ыкманы колдонууга өтөт. Ал инквизиция. Инквизиция бул католиктердин мориск мусулмандарына каршы колдонгон жан чыдагыс кыйноо иштерине айтылган термин.
Инквизиторлар алгач динин жашырып жүргөн мусулмандардын үйлөрүнө кол салуу менен башташкан. Алар тинткен үйлөрдөн Куран аяттары бар барактар табылса, же ал үйдө чочконун эти же ичимдиктер жок болсо, үй ээлерин акырындык менен барып өлө турган эң оор кыйноолор менен кыйнап башташат эле. Француз тарыхчысы Гюстав Лебон «Араб цивилизациясынын тарыхы» аттуу китебинде Андалустагы мориск мусулмандарына эмне болгонун айткан. Христиандардын алсыз мусулмандарды азаптаган жана куугунтуктаган тарыхын муундарын калчылдамайынча окуй албайсың. Аларды күч менен христиан кылышчу же аларды тобу менен өрттөп салчу инквизицияга өткөрүп беришчү. Блида аттуу поп аял жана жаш бала экендигине карабастан христиандыкты кабыл кылбагандардын башын алгыла деп талап кылып турган. Мына ушундай өлтүрүү же куугунтуктоо жолу менен 3 миллион мусулманды жок кылышкан. 1567-жылы падыша Филипп экинчи морисктердин маданиятына жана салт санаасына болгон бардык уруксаттарды жокко чыгарган буйрукка кол коёт. Ал олуттуу түрдө араб жана бербер тилдерин колдонууга жана морисктердин кийимин кийүүгө тыюу салган. Ал мориск мусулмандарына балдарынын ысымын христианча ысымдарынан коюуга мажбур кылган. Араб тилинде жазылган бардык китептерди өрттөтүп, мориск мусулмандарынын балдарын поптордун гана колунан таалим-тарбия ала турган кылган. Бул көрүнүштү байкап чыккандардын кээ бирлери Филипп экинчи бул буйругу менен мориск мусулмандарын атайын көтөрүлүшкө түртүп, андан кийин аларды ошонун шылтоосу менен жок кылууну каалаган деп айтышкан. Чынында куугунтуктун басымынан жана карапайым мусулмандарга карата колдонулган террордук саясаттан тажаганда мурда Гранада падышалыгына карап турган райондордо куралдуу көтөрүлүш чыгат. Көтөрүлүштө Гранаданын акыркы падышаларынан болгон Насри Дамдардын урпагы Фарач ибн Фарач жана Мухаммад ибн Абу, испанчасына Диего Лопес экөө пландаган. Мориск мусулмандарынын лидерлери 1568-жылы христиандардын бир майрамдык кечесинде Валье-де-Лекрин өрөөнүндө жолугушуп, христиандыктан кайтышып арууланышат. Алар мориск мусулмандарынын лидери катары Фернандо де Кордоба и Валоруга ант беришет. Бул эмир Андалустагы кадыр-барктуу үй-бүлөдөн болгону менен белгилүү эле жана анын канында Курайш араптарынын каны бар эле. Анткени анын түпкү теги Андалусту жүздөгөн жылдар бою башкарып турган Бану Умайяга барат. Андалус эли алардын доорунда алтын доордо жашап өткөндүктөрү үчүн аларга өзгөчө урмат-сый менен мамиле кылышчу. Ошентип, мориск мусулмандарынын лидери Фернандо ысымын Мухаммад ибн Умайя деп өзгөртөт. Бул баатыр Андалус кулагандан кийинки эң чоң көтөрүлүштү жетектейт. Ал көтөрүлүш тарыхта Альпухар көтөрүлүшү деп аталып калган. Анткени ал азыркы Испаниянын түштүк тарабындагы Альпухар аймагында болгон. Бул аймактын батыш тарабы Гранадада болсо, чыгыш бөлүгү Альмерияга карап турган. Андалус кулагандан кийин анын башка аймактарында мусулмандарды куугунтуктаганда, алардын акыркы бара турган жери ушул аймак болгон. Ошентип, Мухаммад ибн Умайя католиктердин куугунтугуна чыдамы кеткен жай тургундардан кошуун кураганга жетишет. Ал Испаниянын залым империясына чакырык таштайт. Ибн Умайя жетектеген көтөрүлүшчүлөр Альпухар тоосунда Кастилия аскерине каршы партизандык согуш өткөрүшкөн. Көтөрүлүштөгүлөрдүн саны тынымсыз өсүп турган. 1569-жылы алар 4000 болсо, бир жылдан соң 25 000 жеткен. Мориск мусулмандарынын элдик күчү Мухаммад ибн Умайянын жетектөөсү менен католиктерден Альмерия жана Малага шаарларын бошотконун укканда көпчүлүгү таң калышат. Эскертүү: биз Андалустун кулаганына 75 жыл болгондон кийинки иштерди айтып жатабыз. Бул мусулман баатыры Испаниянын 1/4 бөлүгүндө өтө чоң көтөрүлүштү башкарган.
жеңилип баратканын байкаган Филипп экинчи өзүнүн никесиз төрөлгөн бир тууганы Хуан Австрийскийге жардам сурап кайрылат. Кастилиялыктар Гранада түрмөсүндөгү мусулмандарга кыргын салып, басым жасоо үчүн Ибн Умайянын атасы менен агасын тирүү калтырышат. Ибн Умайя Хуанга атасы менен агасын туткунда турган католиктерге алмаштырууну сунуштаган кат жиберет. Бирок Гранададагы католиктердин аскерлик кеңеши катка жооп берүүдөн баш тартат. Ибн Умайянын атасына уулу көтөрүлүштү токтотсо, анын себебинен эч ким жазаланбай турганын айтып, мажбур түрдө кат жаздыртышат. Марокколук изилдөөчү доктор Али Ат-Каттанидин айтуусу боюнча, Мухаммад ибн Умайянын жанында жүрүп, испандарга иштеген чыккынчылар аркылуу кармап өлтүрүшкөн. Ибн Умайянын өлүмүнөн кийин көтөрүлүштү Мулай Абдуллах деген лакап аты менен белгилүү болгон Мухаммад ибн Абу жетектеген. Көтөрүлүшчүлөр Мухаммад ибн Абунун жетекчилиги менен бир канча жеңишке жетишсе да, соңунда алган нерселерин кайра алдыртып коюшкан. Мухаммад ибн Абу жанындагы испандарга иштеген чыккынчы тарабынан Аль-Бухара тоосунун бир үңкүрүндө 1571 март айында өлтүрүлгөн. Доктор Али Ат-Каттани Инбиас аль-Ислам фи Аль-Андалус деген китебинде Мухаммад ибн Абуну өлтүрүшкөндөн кийин испандыктардын анын денесине кылган жапайы мамилеси тууралуу мындай дейт. Саткындар анын денесин испандарга беришкенде алар чоң салтанат менен шаарга алып келишкен. Аны тирүү адамдай кылып кийиндирип, темир тордун ичине салып, аны атка жүктөп, артынан туткунга түшкөн андалустарды ээрчитип алышып, бүт шаарды кыдырып чыгышкан. Андан кийин аны жыгач жаздыкка жаткырып, өлүм жазасына тартуучу өкүмдөрүн окуп, башын кесе чабышат. Денеси тытылып кеткенче көчөлөрдө сүйрөлтүп, Гранаданын чоң майданында жапайылык менен өрттөшкөн. Башын темир капаска салып, шаардын кире беришине Аль-Бухара тоосуна каратып илип коюшат. Башы ошол жерде 30 жыл илинип турган. Испандар Мориск мусулмандарынын көтөрүлүшүн баскандан кийин 1571 Аль-Бухаранын эли Кастилия жана Андалустун батышына аралашып кетишет. Мусулмандар жашаган 270 айылды бошотушкан. Бул бошогон айылдардын кээ бирлерине түндүк Испаниядан келген христиандар отурукташкан. Ал эми калган айылдар ошол бойдон ээн талаага айланып калып кеткен. Бул Андалустун өндүрүш жана айыл чарба иштерине терс таасирин тийгизген. Анткени Мориск мусулмандарынын бул иштерде Кастилия католиктерине караганда тажрыйбалары бир топ жогору эле. Филипп экинчи мунун шылтоосу менен Гранаданын Мориск мусулмандарынан 80 000 адамды падышалыктын ар кайсы жерине жайгаштырууну буйруйт. Бул алардын биримдигин бузуп, христиан коомуна аралашып сиңип кетүүлөрү үчүн кылынган саясий чечим болгон. Бул чечим көпчүлүк Мориск мусулмандарын Испаниядагы католик куугунтугунан Америкага качып кетүүгө аргасыз кылган. Бирок Осмон халифаты Андалустагы эркиндикке чыгуу үчүн жасалган көтөрүлүшкө кандай колдоо көрсөткөн? Ислам флотунун башкы кол башчысына айланган италиялык мусулман адмирал ким эле? Бул италиялык мусулман баатырынын Алжир жеринен чыгып, Андалусту кайтарып алуу планы кандай болгон? Кезектеги улуу инсан